Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү өтө турган темабыз аныктооштун милдетин зататооштордун аткарышы. Аныктооштун милдетин илик жөндөмөсүндө турган жана кимдин, эмненин деген суроолорго жооп берген зататооштор аткарат. Мисалы, жаздын келишин күтүп жүрөм. Эмненин келишин күтүп жүрөсүң? Жаздын. Бул жерде жаздын деген сөз аныктооштун милдетин аткарып жатат. Дагы мисал. Күндүн кышкы алсыз леби кочкордун кар түшкөн беттерине чачырады. Эмненин кышкы алсыз леби? Күндүн. Эмненин кар түшкөн беттерине чачырады? Кочкордун. Бул жерде күндүн, кочкордун деген илик жөндөмөсүндөгү зататоош сөздөр аныктооштук милдетти аткарып жатат. Ошондой эле кээде кыргыз тилинде атооч жөндөмөсүндөгү зататооч сөздөр катар келгенде мурункусу кийинкисине аныктооч болуп түшөт. Мисалы, жез самоордон чай ичүүбүз. Бул жерде жез, самоор деген эки зататооч сөз катар келген. Мунун биринчиси башкача айтканда мурункусу кийинкисине аныктооч болуп келип жатат. Жез деген сөз бул жерде аныктооштук милдетти аткарып турат. Демек, балдар, силер бүгүнкү тема боюнча түшүнүк алдыңар. Азыр бышыктоо үчүн, дагы да тереңдетип билүү үчүн көнүгүү менен иштөөгө туура келет. Ошондуктан мен силерге үйгө тапшырма берем. 79-чу көнүгүүнү аткарасыңар. Көп чекиттин ордуна зататооч, сынатооштордон болгон аныктоошторду коесуңар. Дагы толуктап жазып чыгасыңар. Астында көнүгүүнүн астыр жагында керектүү сөздөр деп ал жака коюлуучу, көп чектин ордуна коюлуучу сөздөрдү, туура келүүчү сөздөрдү коюп койгон. Аларды силер туура келген өз ордуларын таап, коюп жайгаштырып чыгышыңар керек. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.